Жазып бере саламатсызбы? Кандайсың, Айдана? Жакшы, өзүңүз. Меникинен катып калып, кире албай койдум да акырсыз. Жакшы. Азыр биз эми сенин ссылкаңды беришибиз керек эле. Кантип берем мен азыр? Группага ташташыбыз керек. Бегимай ала алат бекен? Ошону эле Инстаграмга жөнөтүп коеюн, группага жөнөтсөм жакшы болот эле да сенин ссылкаңды азыр. Жок, ошону эле айтат экен, группага жиберсе болот. Отправить. Бегимай эже алды окшойт группа эмени, ссылканы. Мен түз эфир учурунда ала албайт экенмин да, түз эфирге түз эле кирип кетпедим, ссылка албай эле. Бегимай алды экен азыр. Мен аракет кылып көрөйүнчү андай. Көрүнүп жатам, Азыр эме Бегимайга ссылкаларын таратып атат. Ага чейин сүйлөшүп турайлы, азыркы учурда өтө актуалдуу экен да, себеби мен бүгүн сайт боюнча Айылда эле жашайбыз да, биз Сокулук районунда. Анан Айылда келиндер аябай көп окушуптур. Сайттан заказ беришет экен, өзгөчө Кытайдыкынан заказ беришет экен. Турцияныкы бир аз размери бизге чак келбейт дейт да. Анан Кытайдыкынан азыр могу окуу башталып атпайбы? Августта уже башталат да. Мектептерге, окуучуларга, мугалимдерге, жумушка баягы кийим, сумка, дегеле канцтовар дегендердечи. Бүгүн мен ошол сайттан именно көрүп келдим да, Кытайда кайсы сайт экенин сурайм да унутуп калыптырмын мен, кызыгып подружкам ээрчип бардым эле жумуштан ары карай. Сумкалардын баалары аябай арзан экен, 350 сомдон. 350 сомдон башталат экен. Эң орточо баасы, анан жакшылары 1700 сомго чейин барат экен. Ошол сайттардын айырмасы эмнеде? Мисалы, кээ бир сайттарда ошол эле сумканын баасы арзан экен, кээ биринде кымбатыраак экен, кээ биринде орточо баа экен да. Ошол айырмасы эмнеде? Мисалы, сайттардан заказ берсек, мындай товары качественный келеби чындап? Же самопал келип калышы мүмкүнбү деген суроо келип калды да мага. Сайттардан деги эле кантип заказ берсек болот? Негизи эле Кытайдын сайттарынан алганда ичинде деген сатып аткан кардар менен, точнее ошол эле сатып аткан адам менен өзүнчө түзмө түз сүйлөшүп, анан заказ берип алсаң болот. Даже ал
сатып аткан киши өзүнүн материалдарынан баштап, башынан баштап аягына чейин сантиметр, миллиметрине бери жазып көргөзүп берет ошол алып аткан товарыңды. Анан алып атканыңда өзүң гарантия алып алсаң болот. Мен бул жаман товар болуп калса, мен сизден эмне кыла алам? Эгерде буну мен сизге возврат кылып бере албайм, ошон үчүн эмне кылышым керек деген өзүнүн претензияларын койсо, ал сатуучу кайра коркконунан болушунча жакшы качественный, жакшы нерселерди жибергенге аракет кылышат. Анан көбүнчө Кытайдын товарында, Кытайдын сайттарында эми сатып аткан адамдар, мисалы, за границадагы адамдар деп туруп көп маани беришпейт дагы. Анан жаман брак немелерди, товарлар жиберип салышат. Неге Кытайдын товарларын алганда брак болуп чыгып калат? Из-за этого за границадагы адамдар кайра возврат кылбайт депчи. А Турцияныкында түрктөрдүкү азыр мусулман болгон үчүн алардын эмесине акысына кирип калбайын деген нерсе бар да түрктөрдөчү. Ошон үчүн алар за границадагы адамдар өзүнүн атын жаман кылбаш үчүн болушунча жакшы товарларды жибергенге аракет кылышат. Анан көпчүлүгү ойлойт, мен түркчө билбейм да эмне кылам депчи. Азыркы учурда билебиз, баардыгыбыз программалар көбөйүп кетти, түркчө программалар, анан кыргызчага окшошуп кетет. Ошону эле кыргызчадан түркчөгө которуп же орусчадан түркчөгө которуп туруп жазып жиберсе түшүнүктүү эле болот. Барып түшүнүктүү эле жазып өздөрү ответ беришет буюрса. Анда Кытай сайты менен Турция сайттарынын айырмачылыгы эмнеде? Мисалы. Турциянын сайттарында көбүнчө качествого көбүрөөк роль ойношот, ал эми Кытайдыкында көп деле качествого ойнобойт. Эгерде сен мындай убактылуу нерселерди алам десең, же болбосо үйгө керектүү, мисалы, идиштерди, мындай кысынбай турган каучук идиштерди, дагы ошол сыяктуу бир нерселерди алам десең, анда Кытайдыкынан заказ кылсаң жакшы. Ал эми Турцияныкынан болсо, обычно кийимдерди көбүрөөк заказ кылышат, бут кийимдерди көбүрөөк заказ кылышат. Себеби деген качествосу алардыкы аябай жакшы да. А кийимдердики андай билгендей эле жайкы мезгилинде ысып тердеши мүмкүн. А кышкы мезгилинде наоборот суук тарта турган кийимдер дагы бар да. Ошол суук тартпаш үчүн көбүнчө Кытайдын материалдарын билебиз, Кытайдын эмеси материалы деп көбүрөөк алабыз го. Ошол сыяктуу Кытайдыкын кийимдерден бут кийимдерди көбүрөөк алышат. Кийимдерди, бут кийимдерди. Кытайдыкынан товарларынан көбүрөөк үйгө керектүү мындай идиш аяктарды же болбосо ошол сыяктууларды көбүрөөк алышат Кытайдыкынан. Адам өзү колдоно турган нерселерди элечи, кие турган эмес. Жакшы экен анда. Мен ошол негизи эле ушул жакка көп ишенбейт элем. Сен барып Кытайдыкы да депчи, өзүбүз базардан Кытайдыкын алабыз, бирок ошондо деле сайттан заказ берген мен үчүн күмөн. Андан көрү колум менен кармап, жыттагылап, сыйпагылап алганды жакшы көрөм да. Балдарга деле өзүмө деле буюм алганда ошо кайсыл жерде дүкөндөрдө болобу, базарда болобу, өзүм кармалап көрүп алган жакшы көрөм да. Ал ошол жерде качествосы, мисалы, өткөндө бирөөлөр айтып атат да, бирөөсү оригинал чыкты, бирөөсү самопал чыкты. Ошо экөөнүн разницасы эмне болуп калды? Эки товар келди, окшош, бирөөсү оригинал, бирөөсү самопал дейт да. Кытайды, Турциядан келген жок, Турцияныкы аябай жакшы деп макташат, Турциядан алып келгендердики. Азыр менин деле коңшуларым ошо Турция менен иштешет, товарларды алып келип сатышат. Качествосы действительно жакшы да. А бул Кытайлардыкынан айтып атышат да. Анан мен ойлоп атам, ошо Кытайлардын дагы өзүнүн бир магазиндери болсо керек. Сапаттуу жасаган, мисалы, бизде деле бар да, Самопашев дегендейчи, оригиналдарды тиккендер башка, мындай под оригинал тиккендер башка деген сыяктуучу цехтер деле ошентип бөлүнөт да, мисалы. Анан ошондой кылып аларда деле бөлүнсө керек да, Кытайларда делечи. А ошону биз кантип айырмалай алабыз да? Мисалы, оригинал тиккенин, самопал экенин биз билбейбиз да. Анткени онлайн билесиң да, мындай жыттап көрбөйбүз, кармалап көрбөйбүз. Ошон үчүн кантип биз ошо заказды сайттан, кайсы магазин же болбосо дүкөнбү же сайтпы, кайсынысы туура деп эметип алабыз. Алданбайбыз деген сыяктуучу. Көбүнчө Кытайдыкынан биз отзывдарын карайбыз да, берген адамдардын комментарийлеринчи, ошолорду көбүнчө окуганга аракет кылышыбыз керек. Окуп атканыбызда бардык адамдар, мисалы, Кыргызстанда мактап эле жазып коебуз го. Өзүбүздүн таанышыбыз, эжебиздики же инебиздики, байкебиздики депчи. Ал эми Кытайдыкында эч кандай тааныш деп жазышпайт. Адамдар алган товарын алгандай кылып жазышат да. Ошондой окуп ошол жерден ким адам кандай комментарий берди, ким жакшы берди же жаман берди, ошолорду айырмалай билиш керек да. Көбүнчө сайттарда жылдызчалардан көбүрөөк карап туруп, жакшы товар экен, анан жаман товар экен деп алышат да. Ошондо бизде деген комментарийди карайбыз, биринчиден, экинчиден карайбыз да. Экөөнү салыштырабыз.
Анан Кытайда деген көп билебиз, көп адамдар киргизет товарларын. Ошол товарларын киргизгенде мисалы канча адам алды, канча адам сатпады, ошону гана айырмалап туруп, экөөнү карап туруп анан алышат да. Ал эми материалына келе турган болсок, материалын кытайлар дагы, түрктөр дагы жазып коюшат. Ошол эле нерсесин перевод кылып туруп, интернеттен караш керек да. Интернеттен караганда хлопок, канча процент синтетика, канча процент дагы башка материалдар кошулган, ошолордон айырмалай билсе болот. Анан жана сиз айткандай эле эки товар келди, эки башка келип калды депчи. Бири качественный, некачественный. Аларды деле то же самое эки башка бир сатуучудан алат. Эки башка сатуучудан алганда бир сатуучунуку уже отзывдары жакшы, комментарий берилген, көп адам товарды заказ кылышкан да. А экинчиси болсо мындай эч ким заказ бере элек, мындай эле болгон жаңы эле кирип аткан адамдарды болуп калат. Көбүнчө ал жерде кытайлардыкында дагы алып сатарлар көп. Алып бирөөнүкүнөн алып, экинчисине сатып коюп кое беришет. Болгон сүрөт эле экинчи сүрөткө койчу. Анан ошолордон да көп алданып калгандар дагы бар. Товарлар кайра кайтпай келбей калгандар дагы бар. Карголордон адашып кеткендер дагы бар. Ошолордон көбүнчө адамдар кыйналып, товары жок калат, же болбосо товары Кыргызстанга келбей калат, же болбосо Кытайдан Кыргызстанга келип, Кыргызстандан дагы үйүнө жетпей калган товарлар көп болот да, көп кезигишет. Ошодон адамдар көбүрөөк кыйналышат да. Ал эми курстарда окуганымда көбүнчө карголор менен, жакшы карголор менен иштешкен, адамдар менен иштешкенге аракет кылыш керек да. Карголор дагы Кыргызстанда аябай көп болгондуктан, ал карголор жеткирбей эле качып кеткендер көп болгон да. Ошон үчүн көбүнө сунуштамак каргону жакшы тандаш керек дегенчи. Мисалы, мен жаңы клиентмин, сага келдим. Анан сенден өзүмө товар заказ кылганды үйрөнгүм келип атат. Анан ошол үйрөнүш үчүн мен кайсыл сайттарды үйрөнүшүм керек, кантип регистрация болушум керек? Бизде деген өзүбүздүн программабыз бар да, башынан баштап аягына чейин үйрөнө турган. Мындайча айтканда, сиз эки Кытайдыкы, Турцияныкы болуп экиге бөлүнөт курстарчы. Эгерде мисалы Кытайдыкын алып көрөлүк, Кытайдыкын алганда 4 сайтын үйрөнөсүз, регистрацияны башынан баштап аягына чейин үйрөтөбүз. Получается деген, сизде эгерде такыр окшошпой атса, такыр болбой атса, кайтарым байланыш бар. Жекечеде кайтарым байланыш кылсаңыз болот, же болбосо эми группанын арасынан деле болбой жатат деген сыяктуу суроолорду берсеңиз болот. Себеби деген башка участниктер дагы ал суроого такалып калбаш үчүн. Анан экинчиси, сизге деген каргону айтып атабыз. Биз иштешип аткан, азыркы учурда иштешип, жакшы ишенимдүү карголор бар. Биз эсептелип алып, аларды деген сортировка кылганбыз. Бул болот, бул болбойт экенин көрсө депчи, бул алдап кое турган карголор болот экен деген сыяктуу. Анан эң арзан алып келген жана качественный алып келип беришкен карголор дагы бар да. Көпчүлүк учурда карголор алып келип берет, товарлар сынып калган, же болбосо кыйшыйып калган, жалпайып калган товарлары колго тийип калат да. Алар бардыгы каргодон зависить этип калат. Ошону биздин курста деген карголордун туура тандаганын үйрөтөбүз. Биринчиден, товарыңыз өзүңүздүн колуңузга чейин тиет. Үчүнчүдөн, онлайн киреше деген дагы бар бизде. Онлайн киреше деген, получается, бир эле товар менен эмес, онлайн магазиндер, башка эле онлайн интернет магазин сыяктуу, ошол сыяктуу онлайн иштесеңиз болот да, киреше тапсаңыз болот. Ошондой бизде деген сизде сайттан сырткары онлайнда киреше таба турган бизнестерди ачсаңыз болот. Аны Инстаграмдан ачсак болот, Инстаграмдан ооба. Көбүнчө Инстаграм, анан азыркы учурда TikTok'ту дагы аябай жакшы колдонуп атышат, TikTok менен дагы. Мындайча айтканда, өзүңүздүн аккаунтуңуз ачылат. Ачылгандан кийин өзүңүздүн аккаунтуңуздан башка бир эле известный адамдардын же болбосо магазиндердин аккаунттары бар да, аларды да сиз караганча иштесеңиз болот. Алардын болгон аккаунттарын упаковка кылып берип, же болбосо дагы сторис мейкер болуп берип иштесеңиз, алар сизге төлөп беришет. Азыркы учурда сторис менен көбүрөөк адамдар акча табып калышкан. Анан упаковка менен көп адамдар акча табышат. Ошолордун бардыгын жолдорун силерде ошондо плюс сайттарды окутуп үйрөтөсүңөр, онлайнда жумуш менен камсыздап, аларды Инстаграмда, TikTok'то жумуш менен камсыздайт экенсиң. Мындайча айтканда, онлайн дүкөн ачып берет экенсиңер, и сатууну да ошол жакта үйрөтөт экенсиңер. Абдан жакшы экен. Бизде ошондой айымдар болсо суроо узатсаңыздар болот. Айдана кызыбыз бизге аябай тыкылдап баардыгын так жооп берет. Себеби мен өзүм да бул жаатында маалыматым жок, ошондуктан сиздер суроо берсеңиздер кызыктуураак болот болуш керек. Сурооңуздарды бериңиздер.
Сиздердин сурооңуздарга жараша биз дагы жооп таап бергенге аракет кылабыз. Жаза туруңуздар, ага чейин биз сүйлөшүп туралы. Алгачкы суроолор белгичекте, анткени убакытта кетет. Анан канча убакытта келет ошол, мисалы, заказ берсек? Заказ бергенде биринчи Кытайдыкы самолет менен заказ бере турган болсоңуз, самолет менен груз алып келе турган болсок, бат эле кирет 3-4 күндүн ичинде. Бирок алардын ценасы бир аз кымбатыраак болот. Ал эми ошол анык болсо, бир жуманын ичинде келип калат. Бир жумада товарыңызды алып каласыз. Бирок ценасы арзан болот. Ал эми Кытайдыкы эгерде машина менен, груз менен келе турган болсо, аныкы 20-25 күнгө чейин. Ошондо бизде 3 жол менен келет экен, Биринчиси самолет, эки эле жол менен келет. Биринчиси груз менен, автогруз менен, экинчиси самолет. Мен 3 жолу бар окшойт деп ойлоп атпаймынбы. Эме менен да келип кетеби, темир жол менен келип кетеби деп атпайм. Биздин поезддер менен да келип кетеби деп. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Сайт боюнча кызыгып жаткан айымдар, караңыздар. Сатууга кызыккан, мисалы кийим алып сатат элем, же болбосо бир буюмдарды алып сатат элем. Кытайдан кантип заказ берип, кантип туура заказ алып, ошол заказдар менен иштесек болот. Азыркы учурда бизде жаш кыздар өзгөчө аябай жакшы өздөштүрүшкөн экен бул нерсени. Ошол жаатында бизде негизи жакшы иштер кетип атканы көрүнүп турат да, себеби Кытайдан жакшы кийимдерди заказ берип атышат. Азыр бул жерде суроону карайлык, кайсы каргону кантип туура тандаса болот дейт. Каргону дегенде негизинен сизге үйрөткөн адам карго сунушташ керек. Ар бир эле үйрөтүп аткан адам сизге карго сунуштап, колуңузга карголордун түрүн бериш керек да. Үйрөтүп аткан адам өзү изилденип чыгат, баардыгын, карголордун баарын изилдеп чыгат. Көбүнчө ошол адамдар өзү эле издеп, Инстаграмдан эле издеп алгандар бар, жок, алар көп эме кылат. Мындайча айтканда, алдамчы болуп калат. Сиз болушунча эгерде өзүңүз эле мен бирөө аркылуу эмес, өзүм окуп, өзүм изденем десеңиз, анда алардын отзывдарын карашыңыз керек. Анан именно кайсыл жерге жайгашкан, кайсыл жерде канча жылдан бери иштешет, ошолорду карап туруп, тактап, андан кийин иштешсеңиз болот ошол карго менен. Ага чейин жөн эле карголор менен иштешкен болбой калат. Абдан жакшы. Ал эми Турциянын заказ сайттары кандай? Ал жактан айырмасы эмне? Жана кантип заказ кылып алса болот ал жактан? Турциянын сайттарында көбүнчө биз билгендей эле качестволук кийимдер, товарлар көп келет деп ишенем да. Мындайча айтканда, мен көбүнчө Кытайдыкына караганда Турциянын сайттарынан көп заказ кылам. Кийимдердин баардыгы эле Турциядан келет. Көбүнчө заказ бергенде бир жуманын аралыгында келип калганы, мындайча айтканда, плюс жагы ушул жакта. Кытайдыкынын плюсучу бир жумада келет товарың, еще арзанга да келет, көп да кошулбайт. Анан качественный товарларын да аласың да. Адамдар көпчүлүгү билет, мисалы турецкий кийимдерди, турецкий бут кийимдердин жакшы экенинчи, качествосы жакшы экенин. Мисалы Кыргызстандан 3000 сомдук алган бут кийимиңди Турциядан деген 1000-1200 сомго алсаң болот. Көйнөктөр дагы ошондой. Оронгон эжелер көбүнчө оронгон эжелер дагы ушул турецкий сайттарды үйрөнөт. Анан ошол турецкий сайттардан улат, Турциядан товарлар заказ кылып, өзүнө ыңгайлуу турецкий кийимдерди кийишет да. Бир эле эң жакшысы бир жумада келип калат. 6 күндө келет, 7-чи күнү барып өзүңдүн товарыңды алып, кийип кете турган жагыңа кийип барсаң болот, колдоно турган жагыңа колдонсоң болот да. Кытайдыкында мисалы 20-25 күндө өтпөймбү? Ал деген автогруз менен келет, $4,5 менен келет да. Ошол эле $4,5 менен Кытайдыкынан самолеттон заказ кылып, карго менен иштешсең болот. Ошондо Кытайдыкы батыраак, Турцияныкы батыраак келет, Кытайдыкы бир аз кечирээк келип калат. Ушул жери минус да. Жакшы. Суроолорду жазыңыздар, кийимге кандай суроо кызык болуп жатат. Себеби кийим өзүнүн интернетте онлайн жумушун алып чыккысы келип атат, сатуу тармагында. Өзгөчө Кытайдан, Турциядан товар алып, өзүнүн дүкөнүн ачкысы келип атат. Ошол багытта Айдана азыр сонун маалыматтарды берип атат. Суроолорду беребиз.
Ошол суроолор негизинде биз жыйынтыктайбыз эфирлерде. Дагы кандай маалыматтарды бизге айтып кете аласың, Айдана? Маалыматтар курста дагы айтып атпаймынбы сиздерге, аккаунт ачып өзүңүздөрдүн онлайн магазиниңиздерди ачасыздар депчи. Бир эле аны ачкандан сырткары өзүңүздөргө SMM менен таргетти да кошуп үйрөнсөңүздөр болот да. Менде болгон билимдердин баардыгын үйрөтөм, себеби деген башында өзүм заказ берип онлайн магазин ачып көргөмүн. Ошондо кыйналган учурларым аябай көп болгон. Биринчиден SMM боюнча, экинчиден таргет кетирүү боюнча аябай кыйналгам. Себеби деген мен билбейм SMMде кантип история киргизиш керек, кантип пост киргизиш керек, кайсыл учурда адамдар сенин товарыңды алат деген сыяктуу проблемалар менде аябай көбөйгөн дагы онлайн магазинди жаап салгам, заказ бербей калгам да. Получается. Ошол учурда мага деген, мындайча айтканда, өзүм окуп үйрөнгөн мугалимим андай нерселерди айткан эмес да. А мен сиздерге эгерде окуйм, бул курста окуйм десеңиздер, анда болушунча SMM боюнча дагы, таргет боюнча дагы сиздерге аябай информация беремин. Стористе кайсыл программаларды колдонуш керек, пост киргенде кайсыл программаларды колдонуп киргизиш керек, кайсыл учурда могу сенин өзүңдүн профилиң, анан кийин аккаунтуң красивый көрүнөт, ошолордун баардыгын үйрөткөнгө аракет кылам. Себеби деген өзүмдүн башымда онлайн магазин ачканда ушудан аябай кыйналып, жабылып калган да. Жакшы. Анда бизде онлайн үйрөнгөндө SMM плюс таргетти кошо үйрөтө турбайсыңбы? Абдан жакшы. SMM өзүнчө бир курс болуп сатылат да. SMM адистиги, таргет мисалы өзүнчө курс болуп сатылат. Мен өткөндө таргетке өзүнчө окугам, SMMге өзүнчө окугам да. И азыр сонун экен. Баары бир SMM таргет окуш керек турбайбы дейт. Мына Айдананын азыр айтып аткан курсунда сиз онлайн сайттарды окуу менен сиз SMMди дагы плюс таргетти кошо окуйт экенсиз. Мындайча айтканда сизде 2 в 1 эмес, 3 в 1 да болуп кетеби? Башкача болуп кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Курстун ичинде эме башка курстар бар экен да. Мен да кызыгып кеттим. Анткени SMMди мен отдельно 5000ге окугам. Таргетти мен өткөндө 3000ге отдельно окугам. Таргет өзүнчө, көрдүңөрбү? Ар бир курс өзүнчө да. Бул жерде Айдана айтып атат. Негизи Айдана аябай Инстаграмды жакшы өздөштүргөн. Себеби мен кээ бир өткөндө мен ошибкаларымды оңдоп берген. Инстаграмда. Анткени азыркы жаштар өтө мындай изденүүнү аябай жакшы көрүшөт. Ошондуктан биз жаштардан сабак алсак, Айдана курстун канчага окутасың? Ошо сайттарды анан кайра онлайн дүкөн ачып берип, анан таргет, SMM баарын үйрөтөм деп атасың. Ошолор канча сомдоп аттың эле өткөндө? Негизи мен офлайндагы, онлайнда окутуп жүргөм. Бирок монтип Инстаграмга алып чыгып, Инстаграмдагы адамдарга окуткан эмесмин да. Бирок сиз менен сүйлөшүп, сиздин адамдарыңыз, сиздин клиенттериңиз болгон үчүн алгачкы 10 студентке 1200дөн окутайм деп чечтим бүгүн отуруп ойлонупчу. Алгачкы 10 студентке 1200дөн болот. Получается, өзүңүз бул плюс товар заказ бергенде үйрөнөт, сайттардан регистрация болгондо үйрөнөт, туура товар заказ кылганда үйрөнөт, и плюс бардык кыскасы обратной связи менен турбайбы, Анан унутуп кетиптирмин. Обратная связь бизде деген сиздерге доступ өмүр бою эле калат. Доступ, мындайча айтканда, бир регистрация кылдыңыздар, анан чыгып кеттиңиздер, же болбосо телефонуңуздар бузулуп калып, башка телефонго киргизишиңиздер керек болот да. Ошондо сиздерге видео уруп, өмүр бою өзүңүздөрдө калат. Анан обратная связь бул кайра кайтарым байланыш 3 айга чейин болот. 3 айга чейин сиз өзүңүз кыйналып аткан, же болбосо дагы бир жерде кыйналып калган, товардан кыйналасыз, же болбосо аккаунттан кыйналсаңыз, менден кайра сурап, тактап алсаңыздар болот. Мындайча айтканда, кайтарым байланыш 3 айга чейин, калган доступ өмүр бою эле сиздерде. Жакшы экен. Мисалы, эгер Бишкек шаарында болсо, жолугушуп ошол акчага үйрөтөсүңбү же онлайнга эле бул акча? Онлайнга гана 1200 деп чечтим, ал эми офлайнга бир аз кымбатыраак болот. Себеби деген офлайнда барып, көрүшүп, убакыт көбүрөөк требует этип калат да. Эгер офлайнга да үйрөнөм дегендер болсо, ага дагы сүйлөшүп, мени да үйрөтөсүңөрбү деп бул жакта бир эркек мырза жазган экен. Үйрөтө аласыңбы, эркек мырзалар кокустан окуйм деп калса? Ооба, негизи
бала кыз айырмасы жок, баары эле аракет кылган адамдын баарын эле үйрөтүп окутабыз. Анда биз ким сайттан заказ берип онлайнда дүкөн ачам, бизнес кылам дегендер үчүн сабак экен да. Себеби мен бул тармакка эч кызыгып келген эмесмин буга чейин. Айдананын сунушу менен гана бул түз эфирди уюштуруп калдык. Негедир адам качан өзүн бир нерсе алып сатуудан байыйт экен да. Мисалы азыр биз сатууну үйрөтүп атам. Сатуудан негизги нерсе бул сатуу аябай керек. Плюс анын үстүнөн товар алып сатуу бул аябай береке акчага болгон нерсени батыраак көбөйткөнгө жардам берет экен да. Мисалы курс менен товар алып сатуудан айырмасы асман менен жердей. Курста сен маалымат алуучу гана болсоң, ал эми бул жерде товар сатуучу болосуң да. Ал жерде курс сатуучу менен товар сатуучунун айырмасы бар да. Товар алып сатууда мисалы сен теңме-тең 2 эсе 3 эсе кошуп сата бересиң да. Сен өзүңдүн бааңды коюп сата бересиң. Ал эми курста сен бирөөнүн курсун сатасың да. Ал жерде процентке олтурасың да, бул процентке. Кытай ЦУ сайттан заказ берүү чогуу окутулабы дейт. Кытай сайты башка окутулат, Турция сайты башка окутулат. Эки башка курс болуп калат ошондо. Кытай сайттарынан 4 сайт окутуп, үйрөтүп регистрация болсоңуз, ал эми Турцияныкы дагы ошондой эле 4 башка сайттар. Ар башка сайттар, мындайча айтканда, ал сайттардын арасында эмнелер бар? Бири деген атайын аксессуарлар үчүн сайт бар, экинчиси оронгон эже апаларыбыз үчүн, үчүнчүсү деген 2 сайт именно товарлар, кийим, бут кийим, общий баары. Эки башка курс, Кытай менен Турцияныкы эки башка. Онлайн магазинге товар алууда акчаң сөзсүз болуш керекпи, дейт да. Жок, көпчүлүк ушуну ойлойт. Мисалы, менде 10 000 болуш керек, анан товар алып келем, анан онлайн магазин ачам депчи. Жок. Биринчи онлайн магазин ачканда көбүнчө 50 же болбосо 70-30 кылып иштешсеңиздер болот. Адам мисалы сиздер сүрөттөрдү киргизе бересиздер, ал сүрөттөрдөн адамдар заказ берип баштайт. Ал адам 50%-ин төлөйт, 50%-ин өзүңүз төлөп туруп, ал товарын алып барып бергенден кийин анан 50%-ин кайра ага төлөп берсеңиз болот. Ал сизге төлөп берсе болот. Ошондо сиздин обязательно акчаңыз болушу керек деген шарт керек эмес. Эки сайт, ооба, албетте эки башка баада болот экен, Экөөнүн баасы ошондо 1200-дөнбү же Турция сайты бир аз кымбатпы? Кытайдын сайты бир аз кымбатыраак, себеби деген Кытайдыкына регистрация болуш бир аз азыркы учурда проблема болуп калган. Көбүрөөк убакыт керек болуп калат, көбүрөөк ошондой эмгек керек болгондугу үчүн Кытайдыкы 1500, ал дагы алгачкы 10 студентке. Ал эми Турцияныкы 1200. Биз караңыздар, азыр мындай нерсе бар. Сиздер ойлобоңуздар. Сөзсүз эле бир 100 000 акчам болсо, мен бизнес кыла калат элем. Азыр нөлдөн бизнес жасоо аябай актуалдуу. Себеби сиз мындай кыласыз. Сиз Кытайдан заказ бере турган алдын ала сайттарды үйрөнүп, даярданып аласыз дагы. Алдын ала сиз бирөөлөрдөн заказ аласыз. Анан ал заказ алганыңыздан кийин 50-гө, балким 50%-ын аласыз акчасынын, товарыңыз келгенден кийин 50%-ын төлөйсүз деп. Жол болсо, сиз толук төлөм кылдырсаңыз дагы болот. Эгер ал сизге ишеним артып акчасын бере турган болсо. Анан биз эмне кылабыз? Ошол товарды заказ беребиз Кытайга, ал жактан келгенден кийин сизге жөнөтөбүз. Ошентип, мындайча айтканда, сиз ортомчусу болуп каласыз да башында. Эгерде сиз дагы жакшыртам, бизнесим чоңойтом десеңиз, пожалуйста, канча акчаңыз болсо, ошончо акчаны салганга салып, үйрөнүп, аны чоңойтуп, мисалы бизнес кылуу деле ошондой да. Мисалы швейница качасыңбы, вложение сөзсүз болот. Мисалы курс ачсаң деле вложение сөзсүз болот да. Мисалы мен өзүм азыркы учурда онлайн курс ачсам деле мен ал жака вложение кылып атам. Себеби мен ал жактан жакшы телефон алышым керек. Бул да вложение. Жакшы микрофон алышым керек. Бул да вложение. Бул бизнес кылууда нөл таптакыр акчасы жок баштоо деген болбойт өзү. Хотя 50%, 30-50% кошуш керек. Көрдүңүздөрбү? Нөл деген бул жок деген, жок жерден баштоо. Бул жок жерден баштоо кайсыл жакта? Азыр жок жерден баштоо бул сиз ой жүгүртүүңүздөн айырмайсыз да. Мисалы жок жерден кантип башташ керек, эмне кылыш керек? Оюңуз менен сиз жок нерсени бар кылсаңыз болот. Ал эми монда бизнеске келгенде айырмасын билиңиздер, эжекелер.
эме туура ойлонуңуздар. Себеби ар бир бизнесте вложениясыз бизнес болбойт. Ооба дейт, же туура айтасыз дейт. Азыр бизде мындай бизнес кылууда да мындай нерселер бар. Мисалы, Кытайдагы жакшы сайттарын үйрөнүп алгандар. Ошол жакта эле сүрөттөр менен, мисалы мен сүрөт менен эле бүгүн кызыгып эле заказ берип келдим 4 сумканычы. 4 сумканы мен ал кыз мисалы акчасын коротуп заказ берген жок да Кытайгачы. Мен акчамды берип атам, ага заказ берип койчу 4 сумка. 2-3 кызыма, мен өзүмдөн бир тууган сиңдим бар, кичинекей 5 жашта. Ой, 5-нчи класста. 4 сумка заказ берди, мен акчасын бердим да. 2500 сом бердим. Эң кичи кызымдыкы 350 сом болду. Караңыздар, Кытайдан заказ бергенде эмнесине көңүл бурдум мен? 6 предметти бир баада алсаң болот экен. Арасында биз бир аз акча кошот экенсиң, мисалы 350 сомдук сумканын үстүнө бир 300 сом кошсом, жанагы бутылкасы, анын жанында эмнеси бар экен? Товар заказ бергендечи, сумканын ичинде предмет. Анын жанында дагы бир сумка, чоң сумка, бул жана рисованияга бара турган окуучу кыздарга ылайыкташтырылган экен бирөөсү. Бирөөсү пеналы бар экен, кичинекей кошелечиги бар экен, дагы бир кичинекей бир нерсеси бар экен. Ушинтип 6 нерсени мен 650 сомго эле заказ бердим. 6 нерсени. Көрсө, заказ берсе болот. Мен ал уйга эмне үчүн ишенип бардым? Анткени ал постоянно заказ берип бизге товар алып келип жүргөн кыз. Ал карголорду жакшы түшүнгөндүгү үчүн мен алга ишендим. Макул, мен башка жактан деле заказ берсем болмок. Толтура да кыздар, бизде курста окугандар өтө көп. Бирок мен сага ишенем, сен өзүң ушул жаңы жерге айлык алып келип берсең болду. Мен башка жакка убактым короткум келбейт. Бирөө менен кечке сүйлөшүп, анын сайтты үйрөнүп мен изденгим келбейт. Себеби мен өзүмдүн проблемам өтө көп. Бул жерде бош олтурган айымдар үчүн да бул өтө чоң мүмкүнчүлүк да. Бош олтурган айымдар үчүн онлайнда бизнес кылуунун сонун мүмкүнчүлүгү. Сиз интернетте заказ берип эле, онлайнда сайттардан, Кытайдан, Турциядан, Американын да түрлүү сайттарына заказ бергендер да чыгып атат да. Италиядан заказ бергендер чыгып атат азыр. Ушинтип улам сайттар. Мындай нерсе бар. Бизде мен 5 жыл мурда окугам бул нерсени. Кытайлардын эмеси, Alibaba'нын эмеси ким эле? Негиздөөчүсү. Alibaba'ныкы. Ошол адамдын атын унутуп калдым, азыр эстесем айтам. Ошол адам айткан: мен дүйнөнү багындырам, ааламды, дүйнөнү багындырам, ар бир адамдын үйүндө менин товарларым гана турат деп айткан да. Менин гана товарларым. Азыр биз Alibaba'дан заказ беребиз. Көбүнчөсү Alibaba'дан заказ беребиз. Сайт, бул Alibaba'нын өзүнүн сайты бар. Джек Ма деп атат. Көрдүңүздөрбү? Биз ар бир адамдын үйүнө кирип дейт, ошол менин сайтымдагы товарды өздөрү үйүмө түзмө-түз алып, доставкасы менен үйүмө түзмө-түз жеткирип бере турган мен чоң масштабный эмени ачам деп азыркы учурда Alibaba'ны ачып койду. Буюрса Alibaba'сы чоңоюп кете турган болсо, бул ааламды багындырат. Мындайча айтканда, бүт дүйнө эли буну уже билип калды да, Кытайлардын эмесин. Биз ушуларды колдонуп атпайлыбы? Ошондуктан азыр кеч калып калбастан, алдын ала үйрөнүп алсак, бул биз үчүн өтө жакшы результатты берет. Мен ишенем да, себеби канча бир жыл мурда, 2 жыл мурда айтсам мен бундайларга ишенбейт элем. Бирок азыр мен өз көзүм менен көрүп, жанында олтуруп көрүп атып, алгандарын көрүп, буюмдарын көрүп, сүйүнүп олтурам. Джек Ма деп айтып атышат азаматсыздар. Мен кээде ушинтип оюмду жоготкондо атын таппай калам өзгөчө. Арасында брактары жокпу, гарантия барбы дейт. Кайсыл сайттарды, Кытайдыкынан же Турцияныкынан? Мисалы Турцияныкынан брактар көп келбейт. Брак жок. Себеби деген өзүндү сатуучу менен түзмө-түз байланышкандыгы үчүн брак болбойт. Дагы суроолор барбы? Суроолоруңуздарды бериңиздерми? Биз 11-де эфирибизди жыйынтыктайбыз, ошондуктан бат-баттан суроолорду жазабыз дагы, Айдананын маалыматын алып калабыз. Эртең да буйруса түз эфир кылабыз. Эртең дагы толук маалыматты дагы жеткиребиз. Эртең тааныштарыңыздарды да айтсаңыздар болот. Бүгүн мен өзүм дагы кечирээк реклама кылып калдым окшойт. Ошон үчүн бүгүн тааныштарыбыз азыраак кирип калды. Себеби рекламадан дагы
Кытайдыкынан дейт, Орозгүл айым сурап атат, Кытайдыкынан заказ берсек гарантия барбы качествосуна деп аткан, жаңы эле жооп бердиң окшойт. Суроолор барбы? Суроолорду беребиз. Мен ошол Кытайдын товарларынан мына азыр биздин эле айылда 2 дүкөн ачылды. Кытайдан заказ берип 2 келин ачты. Бирөөсү 3 баласы менен үйдө. Азыр жанарактан эле кирип барып келдим эмесин үйүн дүкөнүнө, телефон оңдоткону барган эле подружкам экөөбүз. Барсак аркы бир комнатасын ушу Кытайдан келген эле товарларды коюп сатып атат. Баасы 2 эсе кымбат. Качествосы ал жерден тандоону ар кандай экен да, баалар эгер арзаны болсо, билбейм кандай 3 вариантта экен. Айдан айтып койчу, ушу 3 вариантта баа экен да, эмнеден ушул мен да таң калдым да, бул 3 вариантта баа экен, эмнесинен айырма бар десем, айтат да, средний бааны алсаңыз, высокий баа ар кандай дейт да, мен түшүнбөдүм ошону. Мен бирок средний баасын эле бердим. Өтө деле кымбат эмес, өтө арзан эмес. Бирок издесең качествосы бирок чыгат. Адан жанагы комментарийлерин карады да, тиги кыз дагы карап, ушунуку жакшы экен, эмеси көп экен, көп адам заказ бериптир деп ошентип анализдеди да. Негизи анализден карап эле товарды жакшы жаман экенин билип алсак болот. Жана айтып кеткендей эле отзывдарын карайсың, комментарийлерин карайсың дагы, ошодон карап туруп, бул товар жакшы, бул товар жаман экен деп айырмалай билебиз да. Анан загранпаспорт керекпи дейт. Жок, негизинен бизге эч кандай паспорттун деле керек эмес, бизге болгону карта керек. Картанын дагы жөн эле виза деген карта болсо болду, ошол эле жетиштүү болот. Калган карталар керектүү деле эмес. Бир эле сизде виза деген карта бар болсо болду, сиз Кытайдан да, Турциядан да товар алып келип, заказ берип иштесеңиз болот. Орозгүл эмени сурап атасыз, кайра кайталап койду. Соолор деп атасыңарбы? Жанагы Кытайда өзгөчө өтө көп экен дүкөндөр, мисалы Дордойго барсак делечи, Дордойдо мисал келтирип өтөйүн. Дордойго барсак деле бир нече контейнер бар, бир нече контейнер деле окшош эле шымдарды, окшош эле кийимдерди сатат. Кытайда деле онлайнда ошондой да. Бир нече дүкөндөр бар. Болгону ал жерде эмес светтери, эмелери окшош болушу мүмкүн, бирок качествосуна разница бериши мүмкүн. Мисалы арзандарындачы. Бирок фасон окшош эле. Биз деле мисалы Турциянын укуш товарын алып келебиз дагы. Дордойдо иштегендер секретиңерди айтып коеюн өйүмдө. Турциянын товарын алабыз, аны лекаласын чыгарабыз, акырын базарга алып чыгабыз дагы. Турецкий сонун деп туруп, Кытайдын товар эмеси менен материалы менен тигебиз дагы, турецкий деп сатабыз, Ошондой эле да, Кытайларда деле качествосы жакшы материалдар тигилет, биринчиси, орто средний качествода тигилет и жанагы сапаты начарыраак тигилет. 3 баада коюлган ошол болушу мүмкүн да. Менин оюмча. Айдана кандай айтат билбейм. Бул жакта эме деп кетиптир, виза деген загранпаспортпу дейт. Жок, виза деген карта. Обычный сиз колдонуп жаткан Кыргызстандын, Оптиманын карталары болот го, ошонун виза деген жазуусу бар. Жазагүл эже, мен сизге түшүндүрсөм, Элкарт колдонобуз, Элкарттын эле виза дегени бар. Виза айырмасын айтайынбы? Виза менен Элкарт бул Кыргызстан ичиндеги эле жүрө турган карта. Виза бул дүйнөлүк рынокко чыккан карта. Биз ошо виза карта менен Кытайга, Турцияга, Казакстанга, ушундай жактардан акча чыгарып киргизе алабыз. Ошон үчүн гана. Айтып койчу, кантип заказ берип алабыз? Турциядан кантип заказ бере алабыз деп Тазагүл эже сурап атат. Турциядан заказды сайттар аркылуу беребиз. Сайттан аркылуу ичинен товарларды тандап алабыз, карайбыз, кайсыл товар жакшы, кайсыл товар жаман экенин билебиз. Андан кийин ошону заказ беребиз. Көбүнчө сатуучулар менен өзүнчө түзмө түз личкасына кирип алып жазышсаң болот. Жакшы жерде. Размериңерди мисалы деген көпчүлүк айтып койбойбу, эм менен элка биздин размерге туура келбей калат экен Турцияныкы депчи. Жок, сиздин болгону эле мисалы өйдөңүз канча сантиметр, колуңуз канча сантиметр, ошонун баардыгын жазып жиберсеңиз, өздөрү сиздин размериңизди татып жиберишет. Табып товарын жиберип салып жиберишет сиздерге. Мисалы көбүнчө Турциянын эмнеси жакшы? Сиз эгерде белек алгыңыз келсе, бирөөгө белек алып берип Турцияда заказ берем десеңиздер, болгон мисалы жазуулар менен,
же болбосо мындай пакетке салыңыз, подарочный пакетке салыңыз десе, сиз кандай каалаган бойдон ошол эле подарочный пакетке салат, жазып беришет, открыткаларына салып жиберишет. Бирок ценасы кымбат болуп кетпейби деген вопрос жаралышы мүмкүн, суроолор. Жок, ал пакет кошуп бергени же болбосо конверт кошуп бергени акча төлөбөйбүз. Мен өзүм дагы подарка заказ кылгам, мындайча айтканда, подарка алып товар алгам дагы, подаркага деп заказ бергем да. Ага деген ичине жазып беришти. Ал дагы подарка экен деп дагы мага скидка да кылып беришти. Анан подарочный пакетке дагы оруп, салып, жакшылап жиберишкен. Анан эң сонун качественный товарын жиберген. Себеби деген бул адам мындайча айтканда подаркасын бергенде уят болуп калбасын депчи. Мага өткөндө бир нерсени көрсөттүң эле, мен ошону дагы аудиторияга айткым келип атат да. Товарды, мисалы, мен өзүмө жаккан базардан көрдүм бир товарды, сүрөткө тартып сага жөнөттүк, же болбосо ошо сайтка жөнөтүш үчүн ошол товарды ошол жактан издеп тапса болот дедиң, Базардагы кымбат эле товарды, бренд товарды ошол сайттан эле карап тапсак болот. Ошонун эле качествосунда ошол эле фирманыкы ошону издесе болот экен да, биз болгону изденбейт экенбиз. Кытай тилин сөзсүз билиш керекпи деп Орозгүл айым сурап атат. Жок, Кытай тилин билиш керек шарт эмес. Кытай тили, түрк тили шарт эмес. Жөн эле переводчиктер менен иштешебиз. Жакшы. Абдан жакшы. Биз баягы тил билиш керек деген мээңизге сиңип калган да. Мисалы, мен деле коркуп берем да, тил билишим керек. Кытай тилин билсем, Кытайдын аасын тааныбасам, анда мен кантип заказ берем депчи. Мисалы, турецкий языкты деле билбейм да. Орустардыкын деле аябай укмуш эле куюлуштуруп сүйлөбөйм да. Мен өзү кыргыз болуп жаралгам, кыргыз болуп төрөлгөм, ошол тилим ошондой болуп чыккан. Анан орусчаны эми өзүмдүн баягы базалык эмемде сүйлөшүм мүмкүн, баягы орустар менен жакында. Анан ашып кетсе сүйлөшө албай калам да. Мындайча айтканда, мен эмем түгөндү деп коем да, запасым түгөндү депчи. Сөзсүз эле тил билиш керек. Азыр бизде Google деген нерсе бар, Google эжеке деп коем, энеке деп коем, келин деп коем, шыгыза. Google деген бизде келинчек бар да. Ага түрдүү нерсени переводчик деп туруп, Кытай тилинен орус тилине, орус тилинен Кытайга, бүт тилди которсоң болот. Мисалы, мен орус тилден, англис тилден бир нерсе которо турган болсом, англисчеден орусчага, орусчадан кыргызчага которуп ала берем да. Сиз изилденсеңиз, сиз оңой эле жолун таба аласыз. Эч кимге деле мындай жалдырабайсыз да. Googleга кириңиз, переводчикке кириңиз, Кытай тилин жазыңыз, кыргызчага которуп алыңыз. Ошентип эле иштей бересиз. Копировать этесиз, вставить этесиз, сизге автоматтык түрдө которуп берип коет да. Азыр аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атпайбы онлайндачы? Сиз үйдө отуруп эле кытайчаны кыргызчага которуп алсаңыз, япончаны кыргызчага которуп аласыз да. Ошон үчүн онлайнды көбүрөөк түшүнүп, аракет кылганга аракет жасаңыздар сиздер дагычы. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо эфирибизди жыйынтыктайлы. Эртеңки эфирдеге да суроолор калтырып коюңуздар. Суроолор барбы? Суроолор болсо бериңиздер. Эгерде кызыккан айымдар Кытай сайттарын толук үйрөнөм, Турциядан заказ берем. Мектеп башталды бизде жакында. Формаларды кийебиз, ак кофта, эме толтурабыз. Мен азыр канцтовардыга да заказ берейин деп атам да. Анан мисалы, азыр ошол эле Кытайдан эле алган канцтоварларды биз бул жактан ала турган болсок, 1500дөн ала турган канцтоварым, карандаштарым да, мен балдарыма сүрөт боюнча жакшы карандаштар тандап берем да, эме сүрөттөн жакшы тартышат. Атайын кружокторго барат да. Ошону анализдеп көрсөм, ошол ашып кетсе 400 сомго чейин эле келет экен. Караңыздар, мына 3 эсе көбөйүп кетип атат. 400 сомго келе турган карандашты мен базардан 1,5 миңге алат экенмин. Аны да скидка менен түшүрүп атып 1300 алган элем да. Скидка менен түшүрүп атып 200 сом түшүп берген элем. Мен сага түшүрүп берип атам, монча нерсе алып атасың дегендечи. Мен 10 миңге нерсе алып атам да, жолбосочу. Анан азыр карасам автоматтык түрдө түшүп кетип, мен болсо айтып атам да, тиги кызга, дагы көрсөң могу кандай экен, тиги көрсөң ушинтип атып, мен саат 2де баргам, 6да үйгө келдим. 4 саат анын мындайча айтканда дордойго кирип кетип эле, базарлап жүргөндө эле содага эме кылып атам да, кызыгып эле карап атам. Жобосо мен 3-4 эле сумка заказ бердим. Башкасына карап жүрөм да.
сумка эмене кийимдер, бут кийимдерди карап жүрөм, кара констоварларды карап жүрөм, кийимдерди карап жүрөм кандай экен депчи. Убакыт жетпей калды. Бакыш тиги кызды кайненеси чалат, келбейсиңби, болбойсуңбу дейт. Анан макул кете берем, башка күнү дагы базарга кыдырабыз дедим. Ошо көрсө Кытайдын биз рыногуна кирип баратырбыз да, сайттарды үйрөнүү менен биз Кытайдын именно өзүнүн рыногуна түзмө-түз кирип баратырбыз. Ошондуктан айымдар биз түзмө-түз заказ бергенде өзүбүз үйдө отуруп үйрөнүп ала турган болсок, биз бирөөдөн да көз каранды болбойбуз да, бирөөгө жалдырабайбыз. Мени окуп берип койчу, мени товар алып берип койчу дебейбиз. Буюрса мен дагы аракет кылам өзүм ушул курста окуганга, өзүм да заказ берип, мен баардыгын эмес, бир азырактан да. Үйрөттүңөрбү жазып ойлойт. Үйрөнөм дегендер Айданадан үйрөнөсүздөр, мен кошо үйрөнөм. Мен каяктан билем, мен өмүрүмдө биринчи жолу сайттардан заказ берип атам го. Визаны каяктан аштырабыз дейт. Виза любой банкта бар, жок, банктар бар. Виза банктар барып ачтырасыз. Любой эле банкка жарай берет, Айдана. Айтпы. Себеби виза виза деген бул эми өзү эле виза деп айтып атпайбы, бул башка өлкөлөр менен байланыштыруу деген түшүндүрөт да, виза өзү элечи. Виза бизге Америкадан чыгып келет да, түзмө-түз. Анан банктарга түшөт, банктар анан аны бөлүштүрөт, анан бизге виза карталарды ачып берет. Ооба, Айдана сөзсүз үйрөтөт, ошондуктан ким Айдананын номери керек болсо мага жазыңыздар, группадан келгендер, Инстаграмга жазыңыздар, ким менеджерлерге жазыңыздар, толук маалымат алам десеңиздер, Айдана жеке сиздерге маалыматты берет. Эфирди сактай аласыңбы, Айдана? Аракет кылып көрөйүн. Эфириңди сактап кое бер, эртең дагы эфир кылабыз, андан кийин эфирден кийин да сүйлөшөбүз. Макул, анда баарыңыздарды жакшы көрөм. Айдана чоң рахмат, мен чыга берейин. Эртең буюрса дагы Айдананын Инстаграмда же болбосо менин Инстаграмга конокко кире бересиздер. Пока-пока. Баарыңыздарды жакшы көрөм.